Болду. Коркуу сезимдери. Болду. Самаган Абдукадыров. Ким? Данияр Токторбаев. Акча. Кайсы спонсор десең? Кайсы спонсор? Эмнеси менен айырмаланат? Кошунан тандабайт, сценарий бөлөк, биздин сценарий бөлөк да ошол эле. Ошол айырма. Сериал учурунда кимдин нерві көбүрөөк кетти? Эгерде сиз ушунчалык эле хейтер болгуңуз келсе, бизге бир камера алып бериңиз, ошол нерсе эч качан болбойт. Магия кино десең. Айттык го. Саламатсыздарбы, урматтуу Салман Films YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Сиздер менен мен бүгүн Нуржигит Анарбаев. Биз бүгүн Салман Films кино студиясынын командасы менен биргеликте кызыктуу маек курабыз. Андыктан экранга жакыныраак отуруңуздар, себеби дегенде кызыктуу суроолор, кызыктуу жооптор али алдыда. Баса белгилеп кетейин, каналга катталууну унутпайбыз жана коңгурочону басып коюңуздар, себеби дегенде Мен бул сен аттуу сериалдын кызыктуу сериалары али алдыда. Анда эмесе биз баштайбыз. Бүгүн биздин эфирибиздин коноктору мына ушул сериалдын жаратуучулары жана аткаруучулары. Анда эмесе алар менен бирме-бир таанышып кетебиз. Салман Films кино студиясынын жетекчиси жана Мен бул сен аттуу сериалдын продюсери Самаган Абдукадыров. Сериалдын администратору Тилек Маматалиев. Көрүнбөгөн кишинин көрүнүктүү иши бар демекчи. Дал ушул сөздөр мына ушул инсандарга тиешелүү, себеби дегенде бул инсандар кадр артында туруп аябагандай чоң эмгектүү жумушту жасашты. Мына ушул сериалдын оператору, постановщик жана монтаж устасы Данияр Токторбаев. Мына ушул сериалдын звукорежиссеру жана звукооператору Уларбек Мырзакимов. Просто азыр бул звук жазып отурат, ошондуктан эч мындай көңүлүңүздөргө жакын албаңыздар. Бул өзүнүн ишин, өзүнүн жумушун майын чыгарат. Ошол. Адам жок, просто звук жазган. Ассистент жок болуп калды. Кош келипсиздер. Рахмат. Кош келипми? Ооба, кош келиппиз, анан кош келиппиз. Анда эмесе алгачкы суроом сиздерге мындай болсун. Мына ушул кинону тартуу идеясы кимден чыкты? Ким? Мындан чыккан. Тамаша, бул сериал тартуу идеясы жок, чындыгында башында мындай эле скетч тартабыз, анан башында кино эле тартабыз деген эле ой максатыбыз болгон негизиненчи. Анан ошол командабыздан эле негизиненчи командабыздан эле чыккан. Ошол командабыздагы балдардан эле олтуруп эле сүйлөшүп отуруп эле давайте сериал тартабыз деген эле ошондой болду негизинен ошол. Негизи отурганбыз. Мен, Самаган, дагы Байгаз деген бир бала бар болчу. Байгаз азыр жок. Туура чыкпайт. Айтып калды. Мен сериал баштайм деп. Байгаз баштаган да өзү негизи понятно сен. Анан Самашка жакты ал идея. Анан сценарий керек болуп калды бизге. Анан көрсө, биздин университетте окуп кеткен бир эжебиз бар, Гүлнара Эшалиева деген. Сценарийибиздин автору, сериалдын автору Гүлнара Эшалиева Можара чыгат. Анан ал жактан сценарийсин алдык Гүлнара эжеден. И ошо баштап кеттик уже. Сериалды баштап атканыңыздарда коркуу сезимдери, балким болбой калаттыр, балким окшобой калаттыр деген ойлор болдубу? Болду. Коркуу сезимдери. Болду. Ошону кантип жеңдиңиздер же болбосо кандай сөздөр менен бириңиздерге мотивация берип, дем күч бердиңиздер? Аны мотивация берип, ушул Самаш баштап кеткен, именно ошол сүйлөшүп отурган түнүн. Негизи бул решенияны бир түндө эле принимать этип койгонбуз. Балдар менен. Бир күндө, бир түндө решать эткен нерсе. Мындай ойдо жок жерден болгон нерсе чындыгында бар да, ал жакта бар, ар бирибиздин оюбузда бар, кино тартабыз дегенде мындай чыкканда биз негизинен шедевр жаратабыз деген ой пикир болот да, ар ким ой максатында. Ошентип эле бир күн олтурабыз, жигиттер менен чогулабыз, олтурабыз, өзүбүздүн көнгөн жумушубузду кылабыз, сүйлөшүп олтуруп эле ошол досум айткандай эле, Данияр айткандай эле ошол сценарий негизи ошол Байгаз деген досубуздун колунда бар экен да ошол сценарий. Аны окуп көрөбүз, давай тартабыз. Монда ойда кетти башында. Азыр эртерээк го депчи. Анда ойлоп көрсөк, когда, если не сейчас дедик да. Ошентип бири-бирибизге дем күчүбүз менен эле баштап кеттик. Анан коркуу сезимдер, ар бир иштин башында коркуу сезимдер болот го. Негизинен бирок бир нерсени башталаш кыйын. Ошондуктан мен жалпы көрүүчүлөрүбүзгө айтарым, жаштарга кайрылып кетерим. Кылыңыздар. Баштап алыңыздар, баштагандан кийин акыры өзү уланып кете берет буюрса. Анан өжөрлүк сапат аябагандай талап кылынат чындыгында. Азыр могул жерде олтурган жигиттер бар өжөрлөр.
кылган, мисалы үчүн айтканын бербегендер, өзүнүн ой пикири менен жашагандар болуп турат. Могул жерде мисалы үчүн Тилек өзүнүн ой пикири менен жашайт, өзүнүн айтканын бербейт. Данияр мырза Тилектен 2 эсе көбүрөөк. Бул командабыздагы эң көп өзүнүкүн бербеген жигит ошол. Өжөр жигит. Бере жок дейт. Болбосо Мен Славыйрак эле. Уларбек мырза чындыгында өзүнүн жумушун аттак жана ошондой эле өжөр жигит да. Ошон үчүн проекттин акырына чейин жүгүргөн жигиттер дал ушулар. Азыр могул жерде 4 жигит отурабыз. Дагы биздин бир борбор калабыз Бишкекте Айтурган Артур кызы деген бир кызыбыз бар. Ошол режиссер. Сүрөтү могул жерден чыгат. Могул жерде кайсыл бир жерине чыгат, короче. Короче, ошол режиссировать этип берди. Ошол. Сериалдагы актерлор чыныгы жашоодо ким жана алардын гонорары кандай болду? Оор суроо десең. Оор суроо. Жашоодо негизинен жашоодо ким экенин ушулар жакшы билет. Съемкада булар аябай көп болду. Ушулар эң көп болгон съемкадагылар ушулар болду. Мен көп деле съемкага катыша алган жокмун. Атак гонорар маселесине келе турган болсо, гонорарлар жакшы эле болуп атты. Өтө жакшы эле болуп атты. Ошол. Кинонун жалпы эле сериалдын продюсери болуу деген эмнени түшүндүрөт сиз үчүн? Жалпы сиздин эмгегиңиз эмнеден турат сериалдагы? Сериалдагы эмгегимби? Ушуларды команданын бир калыпта кармоо. Биринчиден, экинчиден продюсер дегене көп эле акчадан түшүнөт да, негизи акча каржылаш керек, көтөрүш керек. Ошону түшүндүм го дейм. Акча. Жакшы. Сиздер үчүнчү кандай түшүнөсүздөр? Бул жак Самаган акебиздин жумушу. Мен жакшы эле түшүнөм. Мен сезем бул кандай бизге иштегенин билем. Сериалдагы продюсердин жумушун кандай түшүнөсүздөр силер? Продюсердин жумушу. Ошол бүт баарыны организовать этип, бүт баарыны жакшы башкарып, ошол анан акырына келгенде ошо башкарганга дагы акча. Кеш. Главное кеш. Команданы вдохновлять этип туруш керек, самое главное ошол. Эң главное вдохновлять этип. Кайра мени мотивация берип атышты булар магачы. Мотивация кайра мага берип атышты, себеби мондой болду да. Кино тартуу бул чындыгында аябай кыйын нерсе экен. Көбүнчө Данияр мени колдоп, мотивациядан бербей, кой, чөкпө кыл, дагы консал, бул тигил, ошондой сыяктуу эң көп мотивацияны ушул жигит берип атты. Команданын ичинен, андан сырткары үй бүлөм ошол колдоосу менен бүтүп атат да бул киночу. Эмне үчүн сериалдагы көзгө көрүнгөн нерселер биринчи кадрда башкача, ал эми кийинки кадрда такыр эле башкача болуп калган? Бунун себеби эмнеде? Же болбосо бул да бир сериалдын өзгөчөлүгүбү? Фишкабыз. Биз атайын ошенткенбиз. Себеби биз дагы мындай карап айтыш керек да, могул жерден мондой катачылык келип атыр, могул жерден мондой ляп болуп атыр деген билиш керек да, элдер сезиш керек ошол нерсеничи. Ошон үчүн атай кылдык да, себеби хайп кармагыбыз келди. Ошол. Бул эч кимдин идеясы эмес. Бул съемкада өзү болуп кетет бул нерселер. Кай жака барбагын, эмне үчүн барбагын бардык эле жерде финанс маселеси жаралат. Сиздерде финанс маселесин кандай чечтиңиздер, кандай жолдор менен чечтиңиздер? Финанс маселеси боюнча мындай кылбайлыбы? Азыр ошол тууралуу бир аз токтоло кетет. Канча эмнелер болду, кандай нерселер болду, съемка учурунда канчалаган финансылар кетти, биздин администраторубуз. Тилек Маматов. Финанс самашмага акча жөнөтөт да, мен керектүү жактарга коротоптун. Ошол. Болду. Мен только короткучмун да. Администратордун жумушу оор жумуш. Бир жерден барып бир жерде сүйлөш керек, съемкага керек болсо, ошол жумуштарды актерлорду ойготуп, чакырып. Жок, мындай болот да. Администратор могул командада иштеген балдар, жигиттер, командабыздын бардыгы ар биринин өзүнүн оор жумушу бар да. Мисалы үчүн Данияр кылган жумушту Тилек кыла албайт же мен кыла албайм. Уларбек монтип звук жазат, мен жаза албайм. Ошентип аттык да. Тилектин дагы бул проектте жумушу аябай гана чоң болду. Себеби бир жерге барып сүйлөшөт, администратор болуш да бул аябай гана кыйын экен. Актерлор тургузат, Данияр деп коебуз Даниярды. Данияр дагы Тилекти жаман көрөт, Уларбек дагы жаман көрөт, актер, актриса бардыгын жаман көрөт. Эмнеге? Себеби сөздүн уккан бардыгы ушул боло берет да. Так что, респект. Алкыштыр. Проект. Жакшы эле болду, конечно. Мага жакты. Баарыбызга эле жакты.
Бир вайнды тартуу өзү бир чоң машакат да. А сиздер болсо 10 сериядан ашуун сериалды тарттыңыздар. Мына ушул серияга жумшаган күчүңүздөрдү, энергияңыздарды кайсыл жактан аласыздар? Бири-бирибизге болгон ишеним, бири-бирибизге болгон ынтымак, бири-бирибизге берген дем күч, ата-энебиздин дем күчү. Азыр мисалы үчүн Даниярдын өзүнүн жумушу бар, Уларбектин өзүнүн жумушу бар, Тилектин өзүнүн жумушу бар, менин өзүмдүн жумушум бар, Айтурган режиссерубуздун ар биринин өзүнүн жумуштары бар. Ар биринин өзүнүн жумуштары бар. Ар биринин өзүнүн үй бүлөлүк проблемалары бар. Бирок көздөгөн кыялыбыз бир болгон үчүн ошол бизге мотивация берип атты, ошол бизге дем күч берип атты. Мага ошондой болот да, балдарга кандай экенин билбейм. Сиздерге кандай болуп атканда? Мага деле ошондой эле. Сизге Сага чыдас экен. Ошондой эле. Сизге Чечимди суроону унутуп койдум мен. Башынан бул Данияр кошулуп кетти Самаганга. Башында өзү төртөөбүз отуруп сүйлөшкөнбүз да. Проект баштайбыз дегенде баарыбыз бири-бирибизге сөз бергенбиз да. Раз баштадыкпы, акырына чейин чыгабыз дегенче бири-бирибизге сөз берүү болду. Экинчиден бири-бирибизди колдогонубуз болду. Үчүнчүсү ушу биздин көрман Салман Фильмстин көрмандарына жакшы бир материал. Бул биздин Мен бул сен аттуу кино болду, сериал. Ошол. Жакын дос, үй бүлөңүздөрдөн, курбу кыздарыңыздардан, жалпы эле тааныштарыңыздардан өзүңүзгө жакын болгон кандай көмөк жана жардам алдыңыздар? Же болбосо кандай жардам беришти? Не көрдүңөр? Кызыктуу историясын айтыш керек. Жардам. Кандай жардам? Жардамбы? Жардам бул эме Даниярга көп деле эме кылып атар. Данияр көбүнчө кыргыз тилин анча деле түшүнө бербейт. Жок, көп эле түшүнөм. Орусча ойлонот да бул. Жардам буга Тилек өзү жооп берет, баары өзү эле жооп берсин да. Өзүлөрчө жооп берели. Мен айтып берик десилер. Кызыктырды, айтып эле кызыктырды. Силер айткан просто мен азыр Эми албетте ар кандай жумуш баштаба, кандайдыр бир иш баштаба, жумуш баштаба, кандайдыр бир проект баштаба, оорчулукта, жакчылыкта мен биринчиден үй бүлөң жанында болот эмеспи. Үй бүлөмдөн жакшы эле жардам болот да. Биринчиден колдогону болот. Экинчиден ошол материал финансы жактан да аябай жакшы мыкты көмөк көргөзүштү. Дос чарлардан деле жакшы жардам берген досторубуз бар. Баардыгынын атын атай берсек, бирөөсүн атасак, бирөөсү калып калса, калгандары капа болуп калышы мүмкүн. Мен мындай эле түз эле кайрылып кетем. Бизге ушул проектти ишке ашырууга өзүнчө жардам колун сундурган, бизди колдогондорго, тагыраак айтканда бизди колдогондорго баарына терең ыраазычылык. Ал эми бизди колдогондорго Алла ыраазы болсун. Сериал башына канча спонсоруңуз бар болчу? Ал эми сериалды тартып бүткөнүңүздөрдөн кийин канча спонсор топтодуңуз жана канча спонсоруңуз кетти? кайсы спонсор десең? Кайсы спонсор? Не алды биз? Не алды? Мына ишенесиңерби, ушул кино сериал спонсорлорсуз тартылды. Биздин спонсорлорубуз ушу бири-бирибизге болгон эле жардам, үй бүлөбүз, тааныш билиштерибиз эле спонсор болуп эле ошол менен эле болду. Өзүбүздүн буюмдарыбызды сатып дегендейчи. Ошол. Анан акыркы ыраазычылык билдирип кетиш керек. Акырында ушул проекттин бүтүрүш керек болуп калды. Финал тартылыш керек болуп калды. Финалга анан мен каражат издеп жүрөм, спонсор издеп жүрөм. Анан бизде Жалал Абад шаарында Азык Ордо деген маркет бар. Аз да болсо көптөй көрүп алдым. Терең ыраазычылык билдирем Азык Ордого. Азык Ордо маркетине жана ошондой эле бизде Жалал Абадда мына Азия боюнча таанымал бир суусундук бар. Жалал Абад 27 деген келечек компаниясынан. Аларга да терең ыраазычылык билдирем. Ошол финалды тартыш үчүн ошол каражат жок болуп калгандан ошолор каржылап, ошол финалдын эмесин көтөрүп берди. Жакшы. Демек, бирок сериалдын артында чыккан спонсорлор кандай спонсорлор? Алар спонсорлор эмес, алар бизге мындай өнөктөштөр. Алар мындай партнер ал жерге барып съемка кыласың, ошол бир эле договор менен барасың. Ошол жерде силерди тартып алалы дегенде алардын да бир өзүнчө шарты болот. Сериалыңардын акырында титрден кетирип коела дейт, ошол титрга көнөсүң да. Эмне үчүн сериал тарттыңыздар? Мына ушул сериалга кеткен акчаңыздарды бир башка бир жумушка сарптасаңыздар болмок, же болбосо бир бизнес баштасаңыздар болмок да. Эмне үчүн мына ушул акчаны, сумманы дал ушул киного сарптадыңыздар? Жана себеби эмнеде? Например, кандай жумуш ачса болот?
суроо эле жооп берип коелу. Жооп берип коеюу. Кел доска, жооп берип койчу. суроо Айта бер доска, айта. Жооп бербей эле бизде эме кылып атат. Давай. макул. Булар ушундай. Жок, эмне себептен неге башка акчаңарды башкага кетирбей именно сериал тандадыңар? Жакшы эле суроо болду негизи. Жакшы, өтө сонун суроо болду. Жакшы суроо болду. Мисалы үчүн Нуржигит, сенин да өзүнчө бир кыялдарың бар да. Могул жерде төртөөбүз олтурабыз, төртөөбүздүн кыялыбыз башкача, сиздин да кыялыңыз башкача. Ошол биз мына кыялы бириккен инсандар олтурабыз азырчы, ошол кино тартабыз деген максат болгон, кыял болгон. Ошол кыялыбыздын мындай көрөлү дегенбиз да. Кыялыбызды ишке ашыралычы, кыялдар орундалат деген сөздү бекем кармагабыз. Ошон үчүн кино тарттык, ошон үчүн ошончо көп каражатты сарптадык да. Кыргызстанда белгилүү болгондой Кошунаны тандабайт, Эфир жана башка бир нече белгилүү сериалдар бар. Мына ушул сериалдардан сиздердин сериалдарыңыздар эмнеси менен айырмаланат? Кошунаны тандабайт биздин айырмасы, Кошунаны тандабайт сценарий бөлөк, биздин сценарий бөлөк да ошол эле. Ошол айырмасы. Ошол айырмасы. Ал политикада. Эфир телесериалында көбүнчө мындай политиканы көп аралаштырып, ошол жакты тартып кеткен. Бизде сүйүү, мындайча айткандачы мелодрама, юмор бар. Ал жакта азыр жакынкы күндөрү дагы кызыктуу моменттер бар дегендейчи. Аны айтыштын кереги жок, аны буюрса көрө аласыздар. Сериал учурунда өзүңүздөр үчүн кымбат болгон эмнени жоготтуңуздар жана эмнени алдыңыздар өзүңүздөр үчүн кымбат болгон? Кымбат болгон Мерс-210-ду жоготтук. Кымбат болчу десек. Кымбат жаябай эле кымбат болчу. Ошол жоголду. Ошол да жакшы болду. Эстен деле чыгып калыптыр бул. Бир автоундан бар болчу өзүм менет кылып алган. Анан ошону проект башталган сатышка туура келген. Көптөгөн нерселер, буюмдар сатышка туура келген. Бирок мондой экен да, эмнени жоготтук? Биз болгону 2 айда тартыла турган проектти, 2 айда бүтүрө турган проектти, ошол каражаттын финансынын айынан биз 6 айда тартып калдык да. Ошондо биз убакытты жоготтук да эң баалуу болгон нерсе. Анан эң өзүңөргө мен үчүн, мисалы үчүн, эмне болгон кымбат болгон эмнени алдыңар деп атпайсыңар. Ошого мен эмнени алдым? Мен болгону опыт алдым, тажрыйба чогулттум. Ушунчалык башкача тажрыйба чогулттум. Азыр мындайча айтканда көз өтүп калды да ужочу. Ошол даражага жеттим деп ойлойм. Продюсерлик жактан. Ошол. Ал эми сиздер үчүн эмнени жоготтуңуздар жана эмнени алдыңыздар? Уларбек мырза, сизге Өзүбүзгө опыт алдык. Да көптөгөн нерселерди алдык. Жоготкон нерсем аялымды жоготтум десем. Ошондой тамашакай. Ошол тамашакай болду. Данияр. Мен деле опыт алдым. Эчтеке жоготкон эле жокмун мен негизи. Нерв, конечно, жоголот. Опыт самое главное. Мен, допустим, мурда кадрды... Мен негизи оператор эмесмин. Мен режиссер, кокустан эле оператор болуп калгам. Кадрды мурда кантип көп ойлонсам, азыр уже билем да. Бат эле коюп коём, допустим, ракурстарды. Ошол мага опыт болду. Иши актер менен кантип иштеш керек, режиссер да барып, мен да үйрөнүп аттым дегендечи. Ал эми сиз үчүнчү? Мен эч нерсе жоготподум. Бул көп нерсе алгам. Негизи мондой да. Бардыгыбыз эле тажрыйба чогулдук. Анан финансы жактан болсо мен көбүрөөк нерсе жоготтум да, ошол эле. Бирок команда үчүн кылдык ушул нерсени, биз кыялыбыз үчүн кылдык. Көп нерсе эле алдык. Көп нерсе жоготтук, көп нерсе алдык. Канчалык көп нерсе жоготкон болсок, мисалы үчүн Данияр мырзанын бир жакшы айткан сөзү бар. Бизде ушул гений да негизинен. Жок, андай эле сөздөр керек жок. Негизинен гений монтип айтат да. Сен өзүңдүн бир нерсени алышың үчүн сен ушунча каражат сарптадың, ушунча нерсени эме кылдың деп атат, ошол нерсени сатып алдың деп атат. Демек, ошол нерсеге татыктуубуз го дейм. Сериал учурунда кимдин нерви көбүрөөк кетти? Мен неге? Деле тамашамонун нерви көп кеткен. Монтаж Жакшы эле. үчөөнүкү тең. Режиссердуку көп кеткен. Сүрөтү мол жерден чыгат дейт. Режиссердуку чындыгында. Бардыгыныкы эле кетет нервче негизинен чындыгында. Мисалы үчүн Данияр мырза бир иши окшошпой аткан болсо Тилекти урушат, Тилектин бир иши окшошпой калган болсо муну урушат, ошентип эле бири-биринин нервин жоголушат, короче ошондой.
кызыктуу экөөбүзгө урушат болчук дейт го. Съемка учурунда кандай кызыктуу окуя болгон эсте кала турган, күлө турган Эми күлө турган билбейм, конечно. Айта берейин. Айта берейин. Короче, мен заранее айтып коеюн, мен сүйлөштү билбейм. Өтө скучный сүйлөйм, так что попробую. Съемка кылып атабыз. Режиссер мен уже кадр тизип, актерлор менен даяр болуп, бүт баары уже даяр да. Ам бир маалда эле камера есть деди, туруп. Бас уже тартып атабыз. Уже баштады актерлорду ойноп, режиссер команданы берди. Ам бир маалда эле карасак, бул нерсе жетишпей турган. Карасак, улар бек жок экен. Звук жазган адам. кайсы жакта экен? Билбейм. Биздин актёрубуз главный ролдо Кумар Байкенди үйүнөн алып келиш үчүн кеткен болчумуш ошол жака. Ошондо булар баштап алышканда съемканы. Ушундай кызыктуу окуялар көп болот. Негизинен чындыгындачы. Кызыктуу окуялар десең көп, кандай кызыктуу окуялар. Жаңа айтып коеюн доске. 12 каминовду помнишь? Короче, ошол жакта съемка алып жүргөнбүз. И ассистентим бар болчу. Дека кандай дейт го. Сүрөт чатып эки удлинитель бар болчу биздечи. Эки свет бар болчу. Ан эки светти эки удлинительге алдырып, эки розеткага сайып коюш керек болчу. Ал болсо эки удлинитель алдырып, бир удлинителге салдырып, экинчи конецин экинчи удлинителинде круговой. Күйгүсө күйбөйт деп кой. Түшүнбөй карап турат проводторду. Мен эмне болуп атат деп барып мындай түшүнбөй бир аз туруп калдым кой. Романтик карап жатсам, көрсө бири-бирине уланып калыптыр. Кийинки суроо сериалдын операторуна болсун, Данияр Токторбаев. Өзү негизи сериал кыш жана күз мезгилине тартылган, бирок сериалдын ичиндеги мезгил бул жаз жана жайга окшоп кетет да. Эмне үчүн мындай жана буга кантип эриштиңиздер? Магия кино десең. Айттык го, бул гений. Кылат десең. Жок, негизи күзүндө тартылган көп. Жарымы күзүндө тартылган да. Ошон үчүн эме кээ бирки жерлерде мындай бүт баары зелень. Чтобы выкрутиться ал жерден, биз болсо мындай помещениянын ичинде же болбосо ошол нерсе көрүнбөй турган домдордун арасындачы. Именно ошол дарактар көрүнбөй турган жерге тартып, выкручиваться өтүп аттык да. Ошол. А то бир маалда эле просто кеч калып атканыбыз үчүн финанска тиешелүү бизде жок болуп калган үчүн перерыв болуп кетти съемкадачы. Ал маалда уже дарактардын эмелери түшүп, эмне коет эле, листья түшүп. И вот ошондо болуп калды. Сиздер үчүн сериал учурунда кандай кыйынчылыктар болду? Проект башталгандан бери мен эң чоң кыйынчылыгым эмне болду? Акча издемей болду меники. Ошол. Мунун эң главный пункт ошол. Проблема. Эң чоң проблемам ошол болот да. Ошол. Бунуку батарейка. Только батарейка. Азыр да түгөнөйүн деп калды батарейка. Меники да кээде батарейка. Зарядталбай калган күндөрү. Сиздикичи? Кыйынчылар уйку бушпай калып аткан. Вот, кстати, молодец. Кечинде просто кечирип атканбыз да. Кечине съемка кечке чейин болуп, түнкү саат 3-4дө келип калабыз иногда съемкадан. Кээде 2-де, 12-де, 1-де ар кандай убакта келет, ары болуп жаткы шакты 3-4 болуп кетет. Анан эртең менен кайра эле 7-8 деп подъем. Ошентип уйку бушпай калат. Ошондон бир аз кыйналдым. Билем, булар деле кыйналды болчу. Баарыбыз эле кыйналдык. Проектти канча сумма менен баштадыңыздар эң башында? Башында баштаганда 200 миңдин тегерегине акча бар болчу. Баштадык. Баштап туруп эле анан ошо съемка башталат дегенде эле актер гонорарларын берип, эми аларга заклад бериш керек болчу да, жалаватка келиш үчүнчү. Ошентип туруп эле аларга комнаталар даярдап, алгылы булгулу чакты эле расход көп кетип калды. Мындайча айтканда 200 миң ошол жерде түгөндү. Анан айла жок, машина сатышка туура келди. Машинаны саттык. Машинаны саткандан кийин анын акчасы дагы сразу келген жок. Ошентип отуруп анан тойго чыгып, ал жакта алып барып, ошентип отуруп эле көптөгөн баалуу нерселер сатып эле, ошентип эле проект башталып кеткен, ошентип уланды, ошондой. Келечекте Salman Films'тен кандай жаңылыктарды күтсөк болот? Жакшы жаңылыктарды күтсөңүздөр болот. Жакшы жаңылыктар деп айтты. Проекттер бар дагы. Проекттер көп. Бүтүн баштуу сериалды канча камерамен тарттыңыздар? Бир камерамен. Много камерамен десең. Ушул камерамен. Бул жаш камера, өтө сонун камера, лучше. Бул бизди бага турган камера. Жок, негизи 2 камера болсо жакшы болмок. Кыйналбай болчук. 2 дубль алып отурбак эмеспиз. Но
каражатка шарт ушундай болуп каражатка калды. жарышат. Ошон үчүн жанагындай болуп атат. Кинонун фокустары ошонун айынан болот да. Ошондуктан урматтуу хейтерлер. Чоң рахмат сиздерге. Жана, кстати, эмелер чыгат го. Могул жерде телефон турган, анан кийин кадрда жок болуп кетти. Эгерде ошондой 3 камера болсо, ал нерсе болмок эмес дейт. Ошондой. Бул жерде болсо достор, бул жигиттин колуна көңүл бурсак, анын 2 колу тең эгинде болот. Бирок анын колу арткы камерада 2 колу тең ылдыйда болуп калганын көрсөк болот. Эгерде сиз ушунчалык эле хейтер болгуңуз келсе, бизге бир камера алып бериңиз, ошол нерсе эч качан болбойт деп койсуң. Мына ушундай ынак бири-бирин сыйлаган команданы кантип чогултуп Мунун бир алдыңыз? команданы, мен түшүндүм сурооңузду. Бул команданы Өзүм айтам. Жиңдибек. Келдирбеңиз, мен айтам дейт. биздин командабыз ушундай, көрдүңөр. Сон ха-ха. Эң башкысы өзүбүздүн настроениябызды көтөрүп турабыз. Өз негизи командабызда эң көп күлдүргөн бул Уларбек. Негизинен. Жок, бул негизи публикадан бир аз Сүйлөбөйм деп. көрдүңүз, ошондуктан Уларбек аябагандай шайыр бала. Бул команданын негизи кантип чогулттум, кантип бул жигиттерди чогулттум. Бул өзүнчө бир тарыхы. Себеби 2015-жылы мен 11-класс бүттүм, мен 1997-жылы 10-апрелде Жалал Абад шаарында барып айыл өкмөтүндө төрөлгөм да, негизинен. Бул айтыштын деле кереги жок, просто мен айтып койдум да. 2015-жылы төрөлдүм. 2015-жылы төрөлдүм, окууну бүттүк. 97-жылы төрөлдүм. 97-жылы төрөлгөм. Анан окууга тапшырдык. Бибисара Бейшен Алиеванда атындагы искусство университетине тапшырдык, институтуна тапшырып барып, ал жака бюджетке өтүп, анан ошол жактан таанышкам. Ким менен биринчи тааныштык ошол? Мисалы үчүн Данияр мырза Жалал Абадтан болсо дагы ошол Бишкекке барып тааныштык. Анан Уларбек, булар менин курсташтарым. Тилек Маматалиев менен болсо 2013-жылы ал учурда мен 2012-жылы таанышкам. Мен мектеп убагында таанышканбыз. Ошентип олтуруп биз көп болчук башында. Чындыгында көп болчук. 15тен ашуун командабыз бар эле, балдардан турган. Бирок ошентип терлеп олтуруп, бири-бирибизге күйгөн, мындай да иштин майын чыгара билген, баштаган ишин таштабаган, ушундай жигиттер калдык да. Бири-бирибиз үчүн күйгөн, бири-бирибизди түшүнгөн инсандар мына ушул алдыңызга келип отурабыз, төртөөбүз гана. Айтурган бар, айтурган ыйылдан чыгат. Ошол. Уларбек мырза, суроо бергим келип атат да. Бул сиздин асылып турган көтөрүп жүргөн буюмдарыңыз эмне? Кличкалар бар, бу жерде көп нерсе бар да. Бул Кнопкалар бар. бул Zoom H6. Буга 4 канал батат. Бул чистый звук алып берет. Бул жака азыркы учурда бир 4 каналы бар. Жок, бул суроо муну колтупат. Жинди баш деп өзүм. 4 каналы бар. Мен билген нерселерди айтып атпайм. Ошо бул наушник. Что Звукорежиссердун тамагы, короче. Ошол сизди багат, Муну башка деле багат өзү негизичи. Бардыгыбыз деле багат өзү негизи. Түшүнүктүү. Мына ушул кино проектке кадам таштоонун максаты эмне болду? Эмне үчүн таштадыңыздар ушул кадамды? Ишеничтүү кадамды болгондо да. Менин өзүмдүн жообум, жеке өзүмдүн жообум болсун, андан кийин жигиттердин да өзүнүн жооптору болот. Негизинен мен 5 жылдан бери, 2015-жылдан бери той сферасына жүрөм. Тойлорду алып барам, жакшылыктарда кызмат кылып жүрөм. Мен үчүн тойдун рамкасы чийилген болчу, мондой. Той кандай өтөт, той кантип уюштурулат, кимден кийин кимге сөз беребиз, кантип алып барат, кимди кантип разы кылса болот, баардык эми мындайча айтканда той сферасын мен жакшы түшүнүп калдым. 5 жыл ичинде. Анан ошол рамканын ичине чыгыш керек болду. Анан бул проектти баштап жаткан учурда, бул проект бүткөндөн кийин менин бир эле максатым эмне болду? Биз өзүбүздү мындайча айтканда элге бир жакшы салым кошуп, өзүбүздүн бир салымыбызды кошуп, биз ушундай жумуш кыла алабыз, жаштар ушундай нерсени кыла алат. Негизинен Кыргызстандан болгондо дагы Жалал Абадтан ушундай жигиттер чыккан деп ушул нерсени көргөзгүбүз келди. Негизги мындай. Менин максатым ошол болду. Жеке өзүмдүн максатым өзүмдү көргөзүш, жана ошондой эле менин колумдан эмне келет деп ошол нерсени өзүм сынагым келди. Ал эми сиздердин жообуңуздар кандай болот? Мен бул кино тармагына чынын айтканда особо желанием багындай горю эмес эле. Башында мен кичинекейимде эң сөчүмүн мондай телевизорду көрүп отуруп, ушундай актер болсом, ушундай киного же болбосо клипке катышсам деген ой кыялдар болчу. Жаш кезимдеги ой кыялдар. Ошол ой максатка түрткү болгон ушул проект болду. Бул проекттин артынан
может ушундай кино аркылуу өзүмдүн кичинекейимде ойлогон нерселериме жетемби деген ой менен жетип атам, кетип атам деген нерселер менен ушул жака кадам таштадым. Негизинен биздин эң арабызда кино индустрияны, кино проекти, кинону негизи түшүнбөгөн инсан дал ушул Тилек болду да. Негизинен чындыгында калгандарыбыз менен мисалы үчүн мен биринчи курстан кийин окуй калдым да шартка байланыштуу ошол Бибисара Бейшеналиева институтунан келишке туура келип калды. Үй бүлөм шарты менен байланыштуу Жалал Абадка, Жалал Абад мамлекеттик университетибизге тапшырып, ошол жерден программистиканы бүттүм. Бирок программистиканы эч нерсесин түшүнбөйм негизинен. Бирок кинону бир аз да болсо түшүнүк бар. Ошон үчүн ошол нерсени кылганга аракет жасадык. Анан киноду башында негизинен кино боюнча эң көп түшүнүк бизде могу ошол эки жигиттер. Себеби булар окушкан. Бул эки жигиттер. Анда сөздөр керек жок да. Тилек мырза ошол проект башталгандан кийин эле жаныбызда жүрүп, биздин командабыздын бир мүчөсү болгондугуна акырына чейин чыккан жигит. Бирок азыр кинону азыр сурасаң түшүнөт. Самый главный түшүнүп алды. Ооба, 8 алыш керек дейт. Через плечо десең. Сиздердин жолуңуздар окуйлу. Сиздерге кызык, себеби дегенде сиздер окуп, мына ушул кино боюнча окугансыздар да. Келиңиздер. Мен негизи кичинекей кезимден баштап эле киного кызыгам, өзүм тарткан. Ошон үчүн мен окууну бүтүп эле, то есть мектепти бүтүп, Бибисара Бейшеналиевага тапшыргам режиссура факультетине. Биринчи проектим режиссер катары эмес, оператор катары болуп калды, бирок өкүнбөйм. Өтө сонун көп чоң опыт алдым. Максат ошол эле негизи. Көптөн кичинекей кезимден баштап эле кино тарткым келчү. И в итоге посчастливилось тарткан. Олорбек мырза? Мен кичинекей кезимде менин кыялдарымда Тилектикиндей болчу. Тартылам деген ой. Тартылам. Анан мектепти бүтүп Бибисара Бейшеналиевага барганда ушактан кеңеш берип калышты. Ошондо дагы эме актер болом же оператор болом деп баргам да, экөөнүн бирөө депчи. Анан айтты, сен режиссерго тапшырсаң, актер болуп кетесиң, окууну бүтсөң, тартсаң да болот депчи. Анан ошентип режиссерга тапшырып калгам. Бул экөөбүз группалаш Самаш курсташ болуп, звукорежиссер болчу бул. Мен звукорежиссерга тапшыргам. Анан бул проект башталаардын алдында анан мен Бишкекте башка жумуш менен иштеп аткам. Башка эле жумуш иштесем. Связкасы жок. Киного эме тиешеси жок. Анан Самаш чалып калды. Ушундай кино баштап атабыз, кел деп. Анан ал ишке караганда кино мага мындай өйдөрөөк турат да. Анан чыгып келе бердим Жалал Абадка, ошентип иштеп калдым. Убактан туура пайдаланып мен айткым келет. Негизинен бул проектте мен продюсер болом деген дагы ой болгон эмес да мендечи. Ой дагы болгон эмес, мындай продюсер эмне жумуш кылат деген ал нерсени эч качан түшүнгөн эмесмин да. Азыр жигиттер айтып аткандан эстеп атпаймынбы? Данияр мырза аябаганда режиссировать эткенди жакшы көрөт. Өзүнүн жумушун так билген жигит. Өтө режиссировать эте алат дагы. Өзүнүн мындай өзүнүн каалап аткан нерсесин кадрдан көрө алат да. Анан бул проектте бул өзү үчүн эмес, негизиненчи өзү үчүн эмес, ошол командабыз үчүн. Жана ошондой эле ортодогу бир өтө чоң бир достугубуз бар, достук мамилебиз бар. Ошол үчүн оператор болуп жумуш кылды. Мындан кийинки эле Уларбек мырза тууралуу айта турган болсок, негизинен бул дагы режиссер, оператор. Бул деле өзүнүн жумушун кылган жок, бул звукорежиссер болду. Мен звукорежиссер болгон жок, мен продюсер болдум. Тилекке деле өзүнүн деле жумушун кылып жүрсө болмок, бирок администратор болду да. Демек, бул эмеден, бул проекттен биз көрдүк, көп нерсени көрдүк. Өзүбүздүн кесибибиз эмес, биз өзүбүз кызыккан нерселер эмес. Биз ошо кызыкпаган нерселерди да кылып көрөлүчү деген эме болуп калды. Ошол жаңылык да болуп. Ошол негизинен ошол нерсе бир өзгөчө бир максат болду окшойт. Мындай кызыктуу болду окшойт. Мына продюсер кандай болсо, продюсер кандай болот экен деп мен дагы кызыгып кетип аттым. Ол деле звук кандай болот экен, кадр кандай болот экен, ошентип эле бири-бирибизге кызыгып эле. Ошондой болот. Түшүнүктүү. Байкашым боюнча ар бириңиздердин жаштыкта кыялыңыздар болгон экен, киного тартылам жана кино тартам деген. Мына ошол кыялдарыңыздар орундалдыбы? Акырындан орун баратат деп айтсак. Акырындан орун алып баратат. Мисалы үчүн, мындан кийинки проекттер болот, буюрсачы. Мына мен болсоң кино сериалы бүтөт. Канчаdır бир убакыт өтөт. 2021 бүтөт, мүмкүн 2022 бүтөт. Анын баары жалпы биздин көрүүчүлөрүбүз табышмак мончода бүтөт деп биз айта албайбыз. Анын жалпы эл жумурай журтка карайбыз да. Негизинен жумурай журт калып аткан болсо, кийинки эмелерин тарткычка туура келет. Бирок ар бирибиздин өзүбүздүн кыялыбыз бар.
мисалы үчүн Уларбек тартылам деген кыялы бар. Ал эми Данияр мырза өзүмдүн киномду тартам деген кыялы бар. Тилек мырзанын болсо мен киного түшөм деген кыялдары бар. Актер болом деген кыялдары бар. Ошолорго окшош менин дагы кыялым бар. Биздин кыялдарыбыз буюрса Тилек аябагында жакшы сөз айтып кетти. Болот атат. Бирок баары тез болбойт да. Негизинен бирине ийгиликке тез жетип алган болсоң, кайра түшүшүң эртерээк болуп калат да. Баардык нерсеге ийгиликтин эмеси кыска тепкичтерден турат. Секин кетебиз. Буюрса өзүбүздүн кыялыбызга жетебиз. Түшүнүктүү, рахмат. Мен да чыгам. Салман Фильмс ушундай. Түшүнүктүү. Мына Салман Фильмс деп калдыңыз. Эмне үчүн Салман Фильмс? Аталышыбы? Аталышы. Аталышы бул Салман Фильмс деп Самагандын биринчи уулунун аты Салман. Ошо Салман уулунун атына коюлган Салман Фильмс деп. Ушул уулуздун атынан коюлган. Ошо 2020-жылы түптөлгөнбүз. Түптөлүп анан келип отурабыз балдар менен. Эмне деп коебуз? Деп келет анан мен дагы келем дагы. Менде уже бир максат бар болчу негизиненчи. Балам үчүн негизи атанын ушундай бир эмелери болот го, максаттарычы. Ушундай максат кылгам. Баламдын аты Салман. Деп сунуш кылсам, баары колдогон. Ошо менен Салман Фильмс. Түшүнүктүү. Проект башталгандан бери сиздерге кыйынчылыктар, бут тосуулар болду негизи? Каршы болгондор? Каршылыктар болгон, эми аны биз унутуп кеттик, чынын айтайын. Болгон силер кино тарта албайсыңар деген кантип эле деп бизге ишенбегендер толтура болгон. Бизге ишенбегендер чынында толтура болду, мындай ойлонуп көрсөкчү. Бирок ал ойлорго биз эч ким мындай чөктүрүп эме кылган эмес. Өзүбүзгө, бири-бирибизге берген мотивация, Самагандын берген мотивациясы, Даниярдын колдогону, Уларбек мындай поддержка берип, ушинтип бири-бирибизди колдоп жүрүп, ал нерселер унутулуп кетти бизге. Бут тоскулар деле мындай көрмөй калган, чын айтканда. Бут тосуу чындыгында эми негизги максат бут тосуу болгон жок бизгечи. Ана эмесе сиздерге эркин микрофонду берейин. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн ичиңиздер сөздөрдү айтып кетиңиздер. Эркин микрофон. Ана эмесе биз Тилек Маматалиевден баштайбыз. Келиңиз. Бизде бул проект башталгандан баштап мындай мотивация берип колдоп келаткандарга чоң ыраазычылык. Баарыбыздын алдында Салман Фильмстин бул биринчи дебюту. Bundan кийин дагы чоң проекттер бар. Жакынкы күндөрдө, жакынкы жылдарда көрө аласыздар. Рахмат. Ана эмесе Данияр Айдошевич. Колдоо көргөзүп аткан адамдарга рахмат айткым келет. Буюрса бул биринчи проект. Жакшы эле проект чыкты деп ойлойм. Дагы келечекте буюрса Салман Фильмс сонун проекттер менен силерди сүйүндүрүп турат. Рахмат. Уларбек мырза. Баарыңарга ийгилик, команда. Нуржигит, сага да ийгилик. Ошо. Болду. Энди сөз төлөжөм экен. Рахмат. Ана эмесе жыйынтыктоочу сөз Самаган Абдукадыров да кинонун продюсери, сериалдын. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Мен бир гана нерсени айткым келет. Мен убакыттан туура пайдаланып, ушул олтурган жигиттер олтурат, могул жерде Тилек, Данияр жана ошондой эле Уларбек. Мен жалпы ушул мырзаларды тарбиялап өстүргөн Аяш атама жана ошондой эле Аяш эниме, тагыраак айтканда үй бүлөсүнө терең ыраазычылык билдиргим келет. Анткени негизги азыркы жашоодо адам бири-бирине ишеним деген аябагында кыйын болуп калбадыбы? Ошол бири-бирибизге ишенип, биздин достугубузга ишенип, биздин кыялдарыбызга жетишүү үчүн аракет кылып жаткан ушул Аяш небез менен Айышталарыбыз түшүнүп жатты, үй бүлөсү түшүнүп жатканда чоң рахмат айткым келет. Чоң рахмат Аяш ата жана ошондой эле Аяш энелерим. Жана ошондой эле өзүмдүн үй бүлөмө, апама, атама, бир туугандарыма, жубайыма, Салманга дегендей баарына терең ыраазычылык билдиргим келет. Жана ошондой эле бизди колдогондор аз эмес көп. Кудайым буйруп насип кыла турган болсо, биз алдыда Данияр мырза айтып кеткендей эле, сиздердин алдыда көп проекттер менен сиздерди кубандырып калабыз. Биз бир гана нерсени гана суранабыз, биздин каналга катталып, жана ошондой эле бизди колдогонуңуздарды, жана ошондой эле биз ар бир серияларды чыгарып турганда, ошону көрүп койбостон эле, тим эле болбосо лайк басып, комментарий жазып койсоңуздар, биз албетте кубанабыз. Алдыда чоң проекттер бар. Жана ошондой эле өзгөчө мен досторума терең ыраазычылык билдиргим келет. Жакын күндөрдө биздин Данияр Айбашевич деген досубуз, Мен бул сен кино сериалынын оператору,
монтажеру, постановщиги деги эле койчу мактоо айта берсең көп, чындыгында гений, моночу кана бир сөзүм айтканда жакында Камчаткага кетип атат. Андай сөздөр кереги жок дейт. Гений жакында Камчаткага кетип атат. Үй-бүлөлүк шартына байланыштуу, ошондуктан мен бул жигитке ийгилик гана каалайм. Бирок деген дагы жери бар. Москвага жакында ал жакта 2020-жылы 21-жылы иштеп, 2022-жылы кайра Москвага келет. Ал жакта аябагандай мыкты сонун проектине иштешип баштайт. Ал эми Уларбек жана ошондой эле Тилек менден үчөөбүздөн Салман Фильмсте азыр үчөөбүз гана калдык. Дагы бир жигитибиз бар. Ал чындыгында эфирге вообще катышкысы келбейт. Ага дагы терең ыраазычылык билдиргим келет. 4 жигит болуп, буюрса жакшы мыкты проекттерди алга жылдырабыз деп айтам. Ийгиликке жетиш үчүн болгону аракет кылыш керек, кыймылдаш керек. Жана ошондой эле өзүңүз ишенишиңиз керек. Биздин каналыбызга катталсаңыз, биз бактылуу болобуз. Биздин бактыбыз сиздерге биздин бактыбыз сиздер үчүн гана болот го дейм. Эгер биз бактылуу болсок, биз серияларды чыгарып беребиз. Эгер биз подписка келбесе, биз серияларды чыгарыш бир аз да болсо кыйын болот. Ошол анан Нуржигит мырза бул дагы өсө турган жигит, келечектин мыкты журналисти десем жаңылышпайм. Сага дагы ийгилик. Салман Фильмс жана ошондой эле кадр сыртындагы эң кызыктуу окуяларды ушул эфирден кийин көрө аласыздар. Кетти. Жигит так кош керек беле. Жигит так коймайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, каналдан алыстабайбыз, каналга катталабыз, коңгурочону басабыз. Себеби дегенде Салман Фильмстин Мен бул сен аттуу сериалынын кызыктуу сериялары али алды да, андыктан кийинки эфирлерден көрүшкүчө сак саламатта калыңыздар. Салман Фильмс Мен бул сен. Урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер кадр сыртындагы кызыктуу окуяларды көргүңүздөр келеби? Анда 1, 2, 3. Кадр 2 дубль 1. Руш по-чашки. Смотри, типа я торможу. О боже, какая моя жена. Так, гриппин келет да. Кадр 1 дубль 1. Не может духовка. Я бля, поставил. Еще. Камера есть, звук. Есть. Üçüncü серия, 5. эпизод, кадр 1, дубль 1. Начали. Ne oldu? Stop koy. Кадр 6, дубль 2. Rahmat man kelimesinden rol. Стоп! Эй, не смейся, блин! Турен, ты, балдавший за... Она говорит, ну не бервейся, не началась. Это он! Я нормально вживалась, это он засмеялся. Балдар, кыздар, келгиле, опшо отурса. Башкача эмелерин. Начали! Мамы, биринчи кумарбайке кирет да. Биринчи Ушунан көрө ойнонойбуз. Мен сонунда Ё-моё! Жок дегенде шампанский ичпейлиби? Ооба, ичпейли. Жок, бул жака отур. Отур, кел. Стоп.
16 эпизод, кадр 1, дубль 5. 23 эпизод, кадр 2, дубль 1. Начали. Прям анчалык эмес. Баштай бергиле сразу. Мындай эле кылып койлу. Ушундай эле бул. Раз, два, три. Сен дороганы кара, Айжан. Эме? Аңга эмес, ага.